Акшооло Эркинбай кызы учурда үй шартында мына ушинтип оңгочкул айымдын жардамында камыр азыктарын даярдап, чакан бизнес менен алектенет. Мындай жумушту каарманыбыз 4 жыл мурда карантин мезгилинде күнүмдүк тиричиликке акча табуу максатында өзү жалгыз баштаган. Кийин иши жакшы жүрүшкөндүктөн аны кеңейткен. Бул менин кошумча доход болчу. Там үйдө келип түнү түйүп, бир-эки магазинге таркатып койчу. Анан өзүңүздөр билгендей эле 19-жылкы ковид маселе болуп, бар жок нерсе токтогондо биздин тамак аш доход кирери только ушул болуп калды. Анан ошодон баштап анан өркүндөтүп, чекеден аппараттарды алып, камыл жайчу, эжелерди ишке чакырып, ошентип анан кийин өркүндөтүп баштадык. Мындай ата мекенди көндүрүштү чыгаруу каарманыбыздын оюнда болбогондуктан ишти алып кетүү бир топ кыйынчылыктарды жараткан. Акшооло айым алгач эт сатып алууга каражат таппагандыктан карызга алып, кийин тапкан акчасы менен төлөп жатып, акыры 1 жылдан бери жакшы киреши таап жаткандыгын айтат. Ушул биринчи алгачкы аппаратым ушул болгон. Ушул аппаратты алып, анан кийин тесто мешалка деп коет, ошону алгам. Камыр жүрүп берет болчу, бул жайып берет болчу. Ошентип анан кийин ишим астан уже чоңоюп баштады. Кирешим ушунча болду деп азыр айтышым татаалыраак. Дегенде бизде дебиторка деп коет, карызга берилгени бар. Мен бир жерден алган эмелерим бар, мисалы үчүн задержка. Ошондуктан бирдеке деп эсептеп чыгышым кыйыныраак. Орточо эсеп менен. Орто эсеп менен билбедим. Эми бир 200гө барып калса керек. 200 оборот. Азыркы кезде бул жерде 5 түрдүү азыкты даярдап чыгышат. Каарманыбыздын айтымында үй шартында жумуш баштагандыктан азыктарды таза чыгаруу үчүн санитардык эрежелерди сактоо өзгөчө талап кылынат. Биринчи башталганда биз үйдө эле кылчубуз, анда деле аябай аракеттенчүбүз, эми баары бир делечи кичинекей производство, все равно 1-2 адам менен үйдө андай не деп коет, батышып жасап жүрдүк. Бул жакты курганыбызга 1 жылдан ашып калды. 1 жыл болуп калды десем болот. Да, 1 жыл десем жаңылышпайм, 1 жыл болуп калды. 3-4 комната кылып узун кылып салып, чтобы санэпидстанция жооп бере турганга ылайыкташтырылуу болуш керек болуп калды. Ошол талапка ылайыкташтыруу кылып салып, ушул жакка көчүп чыкканбыз. Каарманыбыз алдыда өз жумушун дагы да кеңейтип, иш орундарын көбөйтүү аркылуу өлкөбүздө миграция нысанын азайтууну максат кылган. Калк менен дагы мындай алып сатуу болот и через магазин. Акмарал Маликова, Самат Сайдаматулу, Арутан көрсөтүүсү.